Жөө жүрүшкө чыккан 6-7 класстын мектеп окуучулары жол эрежелерин мыкты өздөштүрүшкөн. Алар өзү теңдүү башка досторун жолдо жүрүүдө сак болууга чакырууда. Шаардын Колпордук көчөлөрүн бир топ чакырымга жөө баскан окуучулар чарчаганын сездиришкен жок. Алар акчанын акырына чейин катуу сүрөөнү менен өз чакырыктарын жаңыртып жатышты. Наши лучшие друзья! Что мы учим? Мен светофорду карап жолдо өтүш керек. Анткени машиналарда сызып кетиши да мүмкүн. Азыркы учурларда мектепте дагы эжекелер көп үйрөтөт. Тарбиялык саттан көп эрежелерди үйрөтөт. Ошону биз сактайбыз. Ошон үчүн биз болсо эрежени карап жакшы окушубуз керек да. Ошо эрежени да билишибиз керек. Жалал Абад шаарындагы 300дөй окуучу бул акцияны колдоп чыгышкан. Колдоруна ар кыл жол белгилери менен лозунгдарды кармаган окуучулар бир топ көчөлөрдү кыдырып чыгышты. Алар менен катар жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү да болду. Биздин жол кырсыгына кагылбасын, ошондой эле айдоочуларыбызга азыркындай мына лозунгдарды жазып, речевкаларды айтып, үгүт насаат иштерин жеткирүү болгон. Эртең мененки 7ден баштап 8ге чейинки аралыкта күнүгө эртең менен ар бир шаардагы мектептин астында бирден кызматкер кызмат өтөт. Андан сырткары обед учурунда смена нөмөт алмашкан учурда дагы барышат. Бирок тилекке каршы кызматкерлерибиз азыгына байланыштуу кечки саат 5ден 6га чейинки нөмөт учурларында биз аталган көчөлөрдөгү мектептердин астындагы коопсуздукту камсыз кылууга мүмкүнчүлүк болбой атат да. Мунун бирден бир себеби ушу штаттык бирлик аздык болгонуна байланыштуу биз физикалык жактан жетишпей атабыз. Акцияны шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү, шаардык билим берүү бөлүмү, шаар мэриясы менен биргеликте уюштурган. Ага 19 мектептин окуучулары тартылды. Жолдо жүрүүнүн коопсуздугу боюнча иш-чараларды көп аткарып жатабыз. Жолдорду кеңейтүү менен жана жолдогу сызыктарды сызуу, ошондой эле жаңы заманбап светофорлорду коюп, бүгүнкү күндө иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Ошонун алкагында биз ички иштер бөлүмү менен биргеликте окуучуларыбыз дагы жолдо жүрүп, кандай жүрүү жана жолдо башкаларга дагы үлгү болуп кетүүсүнө дагы бүгүнкү иш-чараны уюштуруп жатабыз. Эң негизгиси окуучулар жолдо жүрүү менен силер өзүңөрдүн ага иниңерди, досуңарды дагы жолдо жүрүү эрежелерине үгүттөп кетишиңерге ишенем. Мындан сырткары ушул тапта облус аймагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу бөлүмү тарабынан 1 айлык кеңири масштабтагы бактылуу балалыкка ачык жол аттуу профилактикалык мүнөздөгү акция жүрүп жатат. Бул иш-чарада балдардын катышуусундагы жол кырсыктарынын алдын алуу максатын көздөйт. Облус аймагында быйыл жыл башынан бери жаш балдарга катышкан 134 жол кырсыгы катталып, 13 жаш өспүрүм каза болгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.